Күтүүсүз жерден Даниэль Кормье өзүнүн карьерасын жыйынтыктап жаткандыгы жөнүндө жарыя кылды. Генри Сихуда Конор Макгрегордун бакчасына таш атты. Хорхе Масвидаль Хабибке каршы беттеш өткөрүүгө даяр. Жана десертке Хабиб менен Тонинин беттеш өтүүчү күнү официалдуу түрдө жарыяланды. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү видео ролигибиз уланат. Андыктан бул нерселер сизге кызык болгон болсо, видеону аягына чейин көрүүнү жана каналга катталбаган болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, комментарий жазып калтырууну унутпаңыздар. А биз болсо улантабыз. Даниэль Кормье өзүнүн карьерасын Стиппе Миочич менен беттеш өткөргөндөн кийин жыйынтыктайт. Бул беттеш кандай гана аяктабасын, ал өзүнүн карьерасын жыйынтыктоону баса белгилеп кетти. Менде бир беттеш калды. Мени азыркы учурга чейин мушташууну улантасызбы деп сурап жатышат. Менин жообум жок. Менде бир беттеш бар. Аны өткөргөндөн кийин мен карьерамды аяктайм. Эгер мен андай кылбасам, 27 жаштагы күчкө толуп турган мушкерлер менен беттеш өткөрүүгө туура келип калат. Мен 27 жаштагы чубактар менен мушташкым келбейт, деп айтты Даниэль Кормье. Генри Сихуда Геджи Макгрегорду талкалап салышына 100% ишенет. Генри Сихуда мындай сөздөрдү Конор Макгрегордун карантинге байланыштуу үй шартында тренировка кылып жаткан видеосунан кийин айтып чыкты. Генри Сихуданын сөздөрү: "Сенин проблемаң эмнеде? Сенин коргонууң абдан төмөн деңгээлде. Сен бул нерсенин үстүнөн иштешиң керек болот. Джастин Геджи сени бир раундтун ичинде эле жок кылмак", деп Сихуда өзүнүн Twitter баракчасына жазып чыкты. Хорхе Масвидаль Хабиб менен беттеш өткөрүү үчүн жеңил салмакка түшүүгө даяр. Топовый жарым жеңил салмактагы мушкер Хорхе Масвидаль интервью берип жатканда жеңил салмактагы дивизионго Хабиб Нурмагомедов менен беттеш өткөрүү үчүн даяр экендигин айтты. Масвидаль: "Бардык нерсе акчага байланыштуу болот. 70 килограммга чейинки категорияда беттеш өткөрүү мен үчүн абдан кыйын болот. Мен 78 килограмм салмакта болгонумда менин денемде 5-6% гана май калат. Андыктан 70 килограммга чейин коонун кажети жок. Беттеш өткөрүүчү күнү мен ойлогондой формада боло албашым анык. Жарым жеңил салмакта беттештеримде мен өзүмчө эле бир бомбамын, баарын жардыруучу. Жеңил салмакта башкача болуп калышы толугу менен мүмкүн. Мен жеңе албайм же салмак кыла албайм деп айтпаймын. Мен жөн гана кылган мээнетим үчүн татыктуу сыйлык алышым керек. Эгер алар мен айткандарыма макул болушса, жеңил дивизиондо ким болбосун баары менен беттеш өткөрүүгө жана өз күчүмдү көрсөтүүгө даярмын, деп айтып өттү Хорхе Масвидаль. UFC Хабиб менен Тонинин бою тууралуу официалдуу түрдө заявление кылды. Жеңил салмактагы чемпиондук курга Хабиб менен Тонинин ортосундагы беттеш ачык эле айтылгандай 18 апрель күнү болмой болду. Бул заявление UFC официалдуу Instagram баракчасына жазылды. 249 UFC турнирине 4 жума гана калды. Белгилеп кетчү нерсе, беттеш кайсыл жерде болоору азыркы учурга чейин аныктала элек. Мына ушуну менен биздин жаңылыктардын түрмөгү дагы аягына келип жетти. Эгерде сиздерде кандайдыр бир жаңы маалыматтар болсо, эгерде сиздер кандайдыр бир спорт жаатындагы жаңылыктарга кызыгып, маалымат таба албай жаткан болсоңуздар, комментарий жазып калтырууну унутпаңыздар. Сиздердин оюңуздарча Хабиб менен Тонинин боюнда ким жеңет? Өз ой пикириңиздерди комментарийге жазып калтырып коюуну унутпаңыздар. А мен сиздер менен кийинки чыгарылышка чейин көрүшкөнчө коштошом. Андыктан
оорубаңыздар, сак саламатта туруңуздар.